Статистика боюнча экономикалык кырдаал жакшы, айлык акы көп төлөнүп берилген мамлекеттерде тамак ашына үй-бүлөлүк бюджеттин 15%-ын гана жумшашат. Ал эми айлык аз төлөнгөн мамлекеттерде тапкан кирешенин теңинен көп эле тамак ашынан артпайт. Рейтингтин сап башын Люксембург өлкөсү ээледи. Бул мамлекеттин эли азык-түлүккө үй-бүлөлүк бюджетинин 8,4%-ын гана керектейт. Андан кийинки орунда Нидерландтар менен Улуу Британия 10,6%-ын тамакка сарпташат. Алардан кийинки кезекти Германия, Норвегия, Австрия, Финляндия сыяктуу өлкөлөр ээлеген. Украина менен Молдовада 40% менен тизменин акыркы сабына илинген. Ал эми Россиянын эли тапкан акчасынын 29,7%-ын сарптап, тизмеде 31-орунда көрсөтүлгөн. Казакстан менен Россиянын эли үй-бүлөлүк бюджетинин көбүн тамак ашка сарптаган өлкөлөрдүн катарына кирген. Ал эми Кыргызстанда айлык маянанын аздыгы айтпаса да белгилүү. Каражаттын тартыштыгынан тамак ашка гана жеткиришет. Аны тастыктаган Чыңгыз Зулпукар уулу мамлекеттик кызматта, тактап айтканда Ош шаардык эмгек жана социалдык үй-бүлө жана балдарды коргоо бөлүмүндө эмгектенет. Айлык маянасы 8.000 сом деп мерчемделген. Бирок бул сумма анын бир айлык керектөөсүн камсыздоого жетпейт. Бардыгы эле билет. Кыргызстандыктардын алган айлыгы эч качан өзүнө жетпейт. Аны сиз да мен да жакшы билебиз. Себеп дегенде биздики курсабызга да кээде жетпей калат. Аяка барасың, проездиң бар, башка жака барасың, тууган урук бар дегендей, башка жамандык, жакшылык өзүбүздүн жанагындай түгөнбөгөн ата бабабыздан калып кеткен салтыбыз бар. Ал салт менен да жашайбыз. Тууган урук башка. Ошол себептен биздин айлыгым мен айтат элем, кээ бирлер 90%-ын кетирем дей турган болсо, биз 120%-ын кетиребиз. Көбүнчөсү 80% тамак ашыма кетет, 20% жол акыма. Кыргызстандын аймактарынын ичинен эң жогорку эмгек акы Бишкек шаарында, анда бир жумушчу айына орто эсеп менен 22,6 миң сом алат. Ал эми Ош шаарында орточо эмгек акы 16 миң сомду түзөт. Ош шаарында калктын жашоо өлчөмү ар бир айда кызматкерлер тарабынан изилденип келет. Бул биздин Ош шаарында кварталда 264 үй чарба изилденет. Анын ичинде ай сайын 88 үй чарба изилденет. Ар бир адам орточо эсептеп келгенде бир айда 5310 сом 7 тыйынды керектеди деген маани. Кыргызстандагы орточо айлык маянанын суммасы 15 миң сом деп белгиленгени менен бул документте гана бекитилгендей. Анткени кызматкерлердин басымдуусу 10 миң сомдун айланасында акы алып иштешет. Мен мисалы үчүн айлыгым тамак ашмага эмес, өзүмүн карыз баскан турганыма жол киремем эле жетпейт. Балдар эле багат бизде бардыгын. 15 миң пенсиям бар. 10 миңи продуктага кетет. Калгандагы бияк иштетет. 60% кетет, тапканда 100% тапканында деле 60% кетет. Сен айына 15 миңга турган болсоң, майың 140 сом болуп атат. Тамак ашка ондон ашча кетти аткандан. Кандай кылсам багат. Онун башка тамак аш, жол кира, ишке, аяка бияка шу. Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан белгиленген расмий курстун негизинде 2020-жылдын январь-сентябрь айларында бир кызматкердин орточо айлык эмгек акысы 237,2 акш долларын түзгөн. Деген менен коомчулук 20 миңге жакын суммадагы маяна менен бардык эле кызматкерлер камсыздалбаганын айтып келишет. Алмагүл Эркебай кызы, Мирзат Нуманов, 7 канал, Ош.